Кара Кол шаарында Кара Кол шаардык адистештирилген балдар өспүрүмдөр олимпиадалык резерв мектебинин грек-рим боюнча Кыргыз Республикасына эмгек сиңирген машыктыруучусу, спорт тармагынын билим берүүнүн отличниги, Кара Кол шаарынын ардактуу атуулу Расулов Халдар Ахметовичтин жаркын элесине арналган биринчи эл аралык турнир болуп өттү. Өлкөнүн бардык булуң бурчтарынан, коңшулаш Казак өлкөсүнөн 500гө чукул спорт сүйүүчүлөр, күрөшкө кызыккан оюнчулар келишти. Анын арбагына багышталып Куран окулду. Халдар Расулов 1959-жылы Пржевальский шаарында төрөлүп, Кыргыз мамлекеттик диний тарбия жана спорт жогорку окуу жайын аяктаган. Алгач эмгек жолун Жети-Үз районунда машыктыруучу мугалим болуп иштеп баштаган. Ондогон спорт чеберлерин, 50ден ашык спорт чеберине талапкерлерди таптап өстүрүүгө жетишкен. Спорт аянтчасы болочокто Кыргыз элин дүйнөгө тааныта турган жаш спортчуларга жыктолуп, ар бири биринчилик үчүн жан үрөп, мелдеш кызуу деңгээлде өттү. Бирин-бири желдетип, терлерин сүрөп, достук мамиленин да чың экенин, ар намыстын бийиктигин көргөзүп турушту. Ысык Көл облустук күрөш федерациясынын президенти болуп, Мирлан Асыл уулу шайланып, мындан ары аталган тармактын өнүгүп өсүүнө зор салым кошоорун билдирди. Казакстандан да келди. Жети Дубандан келди, буюрса жакшы деңгээлде, жогорку деңгээлде өтүп атат. Агай жөнүндө айта кетсек, агайыбыз адамгерчиликтүү көптөгөн чемпиондорду өстүрдү. Андан тышкары агайыбыздын өзүнүн мүнөзү аябай жумшак киши эле. Ошол учурда эле соревнованияда болобу, турнирде болобу машыгып атканда бул кайра агайлык эмеге мүнөзү өтчү да, мындай строгий болчу да. Эми залдан тышкары бул биздин экинчи атабыз болчу да. Белгилей кетүүчү жагдай аталган турнирдин өтүшүн Халдар Расуловдун окуучулары уюштуруп, демөөрчүлүк кылышты. Башкы максат балдарды, өспүрүмдөрдү баңгиликтен оолак болууга, ар кандай кылмыштуулукту болтурбоо, кылмыштарды алдын алууга бөгөт коюу. Кара Кол шаардык мэриясы тарабынан ыраазычылык баракчалар, ардак грамоталар берилди. Буга чейин эле күрөшүп, азыр балбандар өтө көп күрөштө. Негизи айтканда азыркы учурда балдар абдан көп. Биздин десте азыркы балбандар өтө күчтүү болуп кеткен. Ошо азыр күрөшүп жатабыз эми. Жыйынтыгында Кара Кол шаарынан, Жети-Үз районунан, Казакстандан келген оюнчулар алдыңкы орундарды ээлешти. Мыктылардын катарын толуктагандар спорттук кемер курларды тагынып, спорт тармагынын өнүгүшүнө салым кошобуз деген зор ишеним менен ынтымак кырашкерликти туу тутуп тарап кетишти. Гүлжан Кыдыралиева, Илич Касейинов, Мадина Абакирова, Кара Кол шаарынан.